Салам барыңыздарга. Бүгүн мен сиздерге эмне үчүн информативдүү, жакшы, анан кийин пайдалуу кеңештер, азыраак просмотр топтойт YouTube'да, анан кийин поиск видеолор болсо, көбүрөөк просмотр, же болбосо миллиондогон просмотрлар топтойт. Эмне үчүн деген темада видео тартып жатам. Анткени дегенде, ошол поиск видеолордун баардыгы жаштар көрүп жатат. Кайдан билесиңер десеңиздер, ошол ар бир ютубердин, блогердин өзүнүн творческая студиясы бар, ал жакта курагы билсеңиздер болот. Кимдер көрүп жатат сизди, кайсы жактан көрүп жатат, анан кийин канча процент эркектер, канча процент аялдар көрүп жатат, аны аудиторияңыз жөнүндө толук маалымат алсаңыз болот да. Ошол поиск видеолордун баардыгын жаштар көрөт, тарбиясы кайсы жакка кетип атканын түшүнүп болбойсуң да. Бул жерде родительский контролдун жоктугу. Ата-эне көзөмөлдөп туруш керек. Балдары кандай видеолор көрүп жатат. Ар бир баланын, ар бир жаштардын колунда бирден телефон бар. Анан кийин көргөн видеолору болсо, тарбиясын буза турган, тарбияга чакыра турган видеолор эмес. Өзүңүздөр да байкасаңыздар керек. Мисалы үчүн информативдүү бир жакшы видеолор эч качан жаштар көрбөйт. Анткени андан зерип кетет. Аларга эмоция керек, аларга бир ал видеону көргөндө ал жаштар шок болуш керек да. Ошондой видеолор жагат аларга. Мисалы үчүн эмнеге мындай деп айтып жатам, анткени кечээ күнү өзүм Instagram баракчама бир пост калтырдым. Ал жакта англис тилин үйрөнөм дегендер үчүн акысыз бекер англис тил курсун баштаймын YouTube'дан. Болгону кирип, YouTube'ка киресиздер дагы, менин каналыма подписаться болуп коесуздар, болду. Ал эми февралдан баштап прямой трансляциядан ошол англис тил курсу болот. Анда бир жолу эмес, бир нече жолу болот. Нойдон баштап үйрөнө аласыздар англис тил курсун. Мындай мүмкүнчүлүк менин оюмча аз болсо керек. Колдонуп калышыңыздарды каалайт элемин. Дүйнөнүн төрт бурчунда болсоңуздар дагы кирип, YouTube'ка кирип, катталып, курска катышып үйрөнсөңүздөр болот. Бесплатный онлайн курс деп койсом дагы болот да YouTube'дан. Анан кийин бул нерседен пайдаланбай койсоңуздар дагы болот. Ар кимдин өзүнүн эрки, убактысын кайсы жакка коротот, ар кимдин өзүнүн эрки. Бирок мен эң таң калтырган, эң сүйүндүргөн нерселери мени жаштар эмес, көбүрөөк 25 жаштан жогорукулар көбүрөөк көрөт экен да. Анан кийин мен жакында Америкага барып иштеп келейин деп аттым эле, англис тилин үйрөнөйүн деп аттым. Мен Кореяга барып иштейин деп аттым эле, англис тилин үйрөнгүм келет дегендер дагы бар. Абдан кубандым негизи. Анткени ошол нерсени адам түшүнүп атат. Мен Америкага барсам, англис тилин жок дегенде базасын билишим керек. Мен Кореяга барсам, жок дегенде корейче дагы билиш керек, бирок англис тилин базасын билсе дагы жумушуна жеңил болот, нанын табып кетүү оңоюраак болот. Өзү негизи бул англис тили дүйнөлүк тил болгондуктан буну ар бир адам билиш керек деп ойлойм да. Эртеңки күн кандай болуп кетет, аны эч ким билбейт. Тил билсеңиз, эч качан жерде калбайсыз да. Ошондуктан үйрөнүңүздөр дейт элем. Болгону менин каналыма катталсаңыздар деле болду, YouTube каналыма, эң негизгиси ошол. Анан кийин февралды күтүңүздөр, февралда сөзсүз түрдө прямой трансляциядан көрүшөбүз. Жакынкы күндөрдө күтүп каламын сиздерди, ар бириңиздерди күтүп каламын. Эгерде инилериңиздерди, сиңдилериңиздерди, эже агаларыңыздардын үйрөнүшүн дагы кааласаңыздар, анда бул видеону башкалар менен бөлүшүп койгонду унутпаңыздар. Анан поиск видеолорду азыраак көрүңүздөр деп кеңеш берет элем. Убактыңыздарды туура жакка коротуңуздар. Кийинки видеолордо прямой трансляциялардан жолугушканга чейин сак саламатта калыңыздар.